Мөлтүлдүп каректеги сезимиңе сапырылыш. Жетелип турат сөзүң сени көз. Үй биле боюнча негизи ырдайбыз баарыбыз эле. Атам жактан деле, апам жактан деле баары эле ырдайт. Атам менен жүрүп тойлорго чыгып, ушинтип ырдап. Мамам деле ырдайт, папам деле ырдайт. Бирок мен бул ырчы сферасына тандабайсың дегенде, эми баарыбыз эле ырчыбыз, анан кийин жетет депчи. Бул каяктан келип калган бала деп башында. Ошол азыр баш кошуп бир балабыз бар, Кудайга шүгүр. Бул өмүрдө сый махабатты бүтүнүгө жаялып. Бала менен кыйналып көп лекцияларды пропускать этип калабыз. Бирок ушул кыйынчылыкты билип туруп үйлөндүм да. Асмандагы айдай жанды, сен жашоомду саймаладың. Ким биринчи сүйүүсүн билдирген? Ким акчаны көп куротот? Ардагым болор үчүн алдырба жаным садагам. Арнадым, тандадым, туган элдин упагы мени кантип уктатат. Мындай ишти ойлонсоң эй, кандай батыр тынч жатат эй. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин YouTube көрүүчүлөр. Сиздер менен дагы да экран аркылуу амандашып жатканыбызга кубанычтамын. Адаттагыдай бүгүнкү көрсөтүүнү мен Айсулбек болсоңуз алып барам. Бүгүн биздин студияны көрккө бөлөп жагымдуу чыгармаларын аткарып берейин деп Атайын Аксы жергесинен үлгүлүү үй бүлө келип отурат. Өмүрзак жана Наргиза. Кош келипсиздер. Саламатсызбы? Жакшы келип алыңыздарбы? Жакшы, жакшы келип алдык. Сиздер менен жаңыдан таанышып, дагы да болсо жакындан баарлашып жатканыма кубанычтамын. Анан бүгүн бизге кандай чыгармаларды даярдап келдиңер? Буюрса жакшы чыгармалар бар алдыда. Колубуздан келишинче жакшы чыгармаларды аткарып беребиз. Ошол. Көрүүчүлөрдү көп күттүрбөй биринчи таанышып алалы. Кемиңиз, ким баштайт? Мен Толкунбеков Өмүрзак, Чалай Ата областына караштуу Аксы районунун Кербен шаарында туулуп өскөм. Ошентип бул жакка окууга келип, азыр студентпиз, экөөбүз тең окуп жатабыз Искусство университетинде. Канчанчы курс? 4-курска көчтүк. Инсан. Сиз менен да таанышалы? Мен Азимбек кызы Наргиза. Өзүм Чүй областынан болом. Анан окууга тапшырып, ошо окуудан жолдошум менен таанышып, үйлөнүп калдык. Демек, бир жерде окуйсуздар. Ошол чыгармачыл багыттагы жол аркылуу тааныштыңыздар. Бир аз байкашымча толкунданып атат окшойсуздар, экөөңүздөр тең. Биринчи интервьюда. Биринчи. Инсан толкунданбаңыздар, азыр буюрса шаңга бөлөп жакшы чыгармаларды катарынан аткарып баштайлы. Кайсы чыгармадан баштайлы? Андай эмесе, сиздер үчүн Дарак ыры деген чыгарманы аткарып берейли. Кабыл коюңуздар. Сабар чөптү да тепселип өсүп жаткан, күч табар ал чөптө күрөшүп таш жарган. Мөлтүлдүп каректеги сезимиңе сапарлаш, үмүт бар гүлүктү бурбай алыс чапкан. Мөлтүлдүп каректеги сезимиңе сапарлаш, үмүт бар гүлүктү бурбай алыс чапкан. Бүгүн чаң жутту көнүспө, жалган үмүтүм жүккө кылып мени өкчү. Жеңилип баратканда сүйүм жерден алып,
жетелеп турат сөзүң сени көздөй. Жеңилип баратканда сүйүм жерден алып, жетелеп турат сөзүң сени көздөй. Тағдырды бақыт десем, қолға қарматпай жетсем деймін жүрек қанат. Жылдыздай асманымда сүйінбек жанып, қиялым саға жетіп сермейді күліп қанат. Жылдыздай асманымда сүйінбек жанып, қиялым саға жетіп сермейді күліп қанат. Эң сонун бали азаматсыңар, сонун чармал өттү. Ушундай сүйүү урунан кийин ушул багыттагы суроолорду берейин. Кантип таанышып калдыңыздар эле? Биз деген окууга тапшырдык. Ошентип биринчи курста мен негизи башка багытка тапшыргам да. Экинчи курста анан которулдум булардын группасына. Негизи бул үчүн которулган эмесмин башындачы. Негизи ошол өзүм спец боюнча азыр клавишникмин. Клавишага кызыгып келип, анан комуз жагына тапшырып алгам да. Мындай түшүнбөстүк болуп калган. Анан ошол экинчи курска которулуп, бунун группасына келдим. Ошол жактан таанышып калдык. Анан ошол жактан таанышып, ошол азыр баш кошуп бир балабыз бар, Кудайга шүгүр. Биринчи Өмүрзакты көргөндө кандай сезимдер болду эле? Ушул менин жолдошум деген бир сезүү болот го, аял кишиде ошондой болду эле? Жок, буну экинчи курска которулганда мен орус группадамын да. Бул кыргыз группада болчу, анан лекцияларда чогуу отурчук деле эмес экенбиз да. Анан кийин спец уроктордо көрчүмүн, анан кийин экинчи курстун уже жарымынан кийин көрдүм да бунучу. Анан кийин бул каяктан келип калган бала деп башында ошентип эметип коюп жүрдүм. Анан кийин атын деле өлө көпкө чейин жатта албай жүргөм почему-точу. Баягы орус тили болгон үчүн дагы. Мындай Өмүрзак деп андай ат уккан эмесмин да негизичи. Анан кийин ошентип сүйлөшүп, кийинчерээк сүйлөшүп кеттик. Өмүрзак негизи эле жубай тандоодо апасына окшотуп тандайт дейт. Анан ушул үй бүлө куруу демилгесин көтөрүп, бул чечимге келүү үчүн эмне түрткү болду? Бул негизи сүйлөшүп жүргөндө көбүнчө эжеме окшоштурчу элем. Апам эмес. Эки эжем бар. Кичүү эжеме окшоштуруп, мындай характерлери мындай окшошуп кетет да. Мындай жиндери келгенде кыйкырганда деген. Эң сонун бактылуу болуңуздар. Азыр биздин студияга кичинекей ымыркайыңыздарды көтөрүп келдиңиздер да. Суктандым чындыгында. Ушул үй бүлөнү, окууну, баланы баарын алып кетүү кыйындыкка турбай атабы? Кыйын эле болот негизи. Кийин бирок ошо мугалимдерибизге рахмат. Созул эже деген бир эмебиз бар, эжекебиз бар. Анан кийин ошо боюмда болуп жүргөндө ошо эже деле көп жардам берип атты, советтерин айтып. Агайыбыз бар, Митал деген агай. Анан ал агайыбыз деле көп жардам берип атты, мынтип поддержка кылыпчы. Анан кийин мугалимдерибиз түшүнүп монтип эметип турса, негизи жакшы экен да. Анан кийин ошол жактан жардам берип тургандарына чоң ыраазычылык негизи. Анан кийин мындай өзүбүздүн деле негизи кыйын эле болот, эми жеңебиз ал кыйынчылыкты деле. Буюрса. Сиз дагы кошумчалап өтсөңүз. Үйдүн жүгү эркекке деп коет го көбүнчөчү. Кыйынчылык деле болот экен негизи. Бирок ушул кыйынчылыкты билип туруп үйлөндүм да. Кыйынчылык болот деген ойдо элечи. Буюрса бардык эле
секинден өз ордуна келип атат, Кудайга шүгүр. Ошол иштеп атабыз, окуп атабыз, баланы деле багып атабыз дегендей. Ооба. Буйруса эми кичине бул убакыттар деле өтөт эми. Ата энебиз деле чоң жардам беришет. Ата энебиздерге деле чоң рахмат. Ооба. Эң son азыркы үндөн кийин биз арт артынан ырдатпасак болбойт. Дароо эле ырларды жаңырталы. Кийинки чыгарманда сендей жар сураган деген чыгарма болсун. Кеттик, анда аткарып баштайлы. Аткарып берели анда. Караганың тоңжурап үнсүз эле, карашыңда кандайдыр бар сыралам. Жараткандан жаным сендей жар сураган. Жараткандан жаным сендей жар сураган. Бул сүйүүнүн баяны бүтпөс экен аягы. Бул өмүрдө сүйүү махабатты бүт дүйнөгө жаялы. Бул сүйүүнүн баяны бүтпөс экен аягы. Бул өмүрдө сүйүү махабатты бүт дүйнөгө жаялы. Сиз сырларым жан билбеген, сизге деген сезимдер сан миңдеген. Жарык күндө жаным сиздей жар издеген. Жарык күндө жаным сиздей жар издеген. Бул сүйүүнүн баяны бүтпөс экен аягы. Бул сүйүүнүн баяны бүтпөс экен аягы. Бул өмүрдө сүйүү махабатты бүт дүйнөгө жаялы. Бул өмүрдө сүйүү махабатты бүт дүйнөгө жаялы. Баракелде, сүйүүңүздөрдү таңазы алып эле жүрөрүңүздөр. Ошол талант кайсыл жактан, кимден өттү деген суроону узатайын. Кезек-кезегинен жооп берсеңиздер. Мен үй билүү боюнча негизи ырдайбыз баарыбыз эле. Атам жактан деле, апам жактан деле баары эле ырдайт. Апам жактан тайкелерим комуз чертип, гитара чертип ойношот, ырдашат. Атам жактагылар деле ошол аккордеон, ушундай клавишный немелерге кызык. Чармачылыкка жакын. Ошентип эки жактан тең биригип келген талант деп коеюн. Менин семьямда деле ошондой эле, мамам деле ырдайт, папам деле ырдайт. Өзүм эки бир тууганмын, байкем деле өзү Анан кийин жаш кезинде мамам өзү тоже музыкальныйга тапшырайын деген экен, анан кийин филармонияга тапшыра албай калып, драм театрды бүткөн да мамам өзү. Анан кийин папам экөө баш кошуп калып, анан папам деле ошол тармакка кошулуп инструмент ойнойт папам деле. Мамам комуз ойнойт. Семейный, да, тоже. Канча жашыңыздан бери ырдайсыз? Мен мектепке келгенге чейин эле негизи ырдачу экем. Атам эми ырдагандан кийин атам менен жүрүп, тойлорго чыгып, ушинтип ырдап. Эгер инструмент жагын ала турган болсок, ошо бир 3-4 жашымда ошол жанагы оюндар барго, телефондон пианинону база ойношот. Ошондой оюн менен башталгам. Андан кийин ошентип 5-класста ошол пианино немеге тапшыргам да, кружокочу. Ошентип азырга чейин жүрөбүз. Аспаптар демекчи, канча аспапта кол ойнотосуз? Гитара, клавиша, пианино. Аккордеонду деле эми эле үйрөнүп келип атабыз. Комуз анча-мынча кичине ойнойбуз. Ошол комузга жакын эле ошол чопочор, сызгы, оз комуздар дагы. Ошо кичинеден ойнойбуз. Эң кызыккан аспабыңыз кайсы болду? Эң кызыккан аспабым ошол пианино, негизи биринчи. Анан гитара.
негизи башында окууга келем дегенде неме скрипка же болбосо неме деп келгем эле скрипка саксофон деп келгем да ошолорго кызыгып келгем бизде жок болуп калган анан ошол пианиного тапшырдык. Сиз канча жашыңыздан бери ырдап жүрөсүз? Мен ошо негизи кичине кезимде ошо тойлорго маамдар чыгып калганда кошо ырдап калчумун да, анан кийин бирок мен бул ырчы сферасына тандабайсың деген да негизичи. Анан кийин эми баарыбыз эле ырчыбыз, анан кийин жетет депчи. Сен башка сферада эле окууну оңдоткан, анан кийин бирок эпте албай койдум да, башка бүт нерсени кылып көрдүм. Там кружокторго барып көрдүм, анан кийин в конце маамдар смирились. Эми болбойт экен, уже все равно бизде уругубузда ушундай болуп аткандан кийин походу ошо музыкальныйга эле тапшыра берчи, ладно деп андан кийин эле согласиясын беришти да. Ооба. Бул съемка башталганга чейин сиздер ырдап атсаңыздар, балаңыздар деле мындай кенен угуп жатат го. Бул нерсе балаңыздарга деле өтөт болуш керек деп ойлойм мен. Ошондой болуш керек. Уктап калат, бул папасына кармап аткам. Өзүм жумуш кылып аткандачы, анан кийин бул аккордеон ойноп, гитара ойноп, эми атсам тип карап, ошойдон уктап, кайра ойгонуп, кайра уктап ушинтип. Ошо чойчубайт экен, ошонусу жакшы экен. Бул ошол боюнда болуп жүргөндө эле ошол музыка тарабында жүрдү да. Университетте мисалы үчүн кабинетте ичи полный жанагынтип инструменттер менен ойношуп атса деле ошодон баягы айтат го ичинде кезинен мынтип сезип баштайт депчи. Ошондой болду окшойт. Ошо төрөлгөндөн кийин деле уже мынтип катуу мындай звуктарга деле мынтип анча чочуркабай мындай бул кыйкыр ырдаса деле жанында мынтип угуп отура берет мисалы үчүн. Ошондой да. Эң сонун экен. Аспаптарда азыр аккордеондо ойнай алам деп калдыңыз. Аккордеон менен дагы ыр суранса аткарып бересиздерби? Ооба, аткарып беребиз. Кеңестер анда бир чыгарма аткарып бербейсизби? Азыр болсо аккордеон коштоосунда Эсиңде мин деген чыгарманы ырдап берип коелу. Чармал өттү. Күнүңүзгө береке. Азыр бул ырдан кийин бир аз көңүлүбүз чөгүп кетти окшойт, кадырыбызды билбей аткандай болуп. Азыр көңүлүбүздү бир аз көтөрө алалы. Чакан оюн кылалы.
Мен аккордеон коюп койдум да. Коюп коюңуз. Бул оюнду сиздер буга чейин ойноп көргөн болушуңуздар керек. Эски трендтерден десек болот, бирок биздин студияда биринчи жолу да эми. Мен суроо берем. Көзүңүздөрдү жумуп, эстедиңиздерби? Анан бириңиздерди көрсөтүп жооп берип турасыздар. Көзүңүздөрдү жумуңуздар, даярсыздарбы? Ким биринчи сүйүүсүн билдирген? Ким көп сүйлөйт? Ким көп таарынат? Ким биринчи кечирим сурайт? Үйдө ким тамак жасайт көбүнчө? Баланы ким көп карайт? Ким телефон менен көп отура берет? Ырдайлы деп ким сунуш берет? Ким акчаны көп коротот? Ким акчаны көп табат? Ким сахнаны жакшы көрөт? Ким үйдө башчы? Болдап койгончу. Кимдин тамагы даамдуу чыгат? Ким көп селфи кылалы деп сунуш киргизет? Ким романтикалуу? Ким бат уруш чыгарат? Неге чыгарасыз деп коём. Кимдин көрмандары көбүрөөк? Ким жакшы ырдайт? Ким жакшы? Ким көп күлөт? Ким көп ыйлайт? Ушул менен болду окшойт. Бул видеонун артынан көргөндөн кийин уруш кетпегиле. Демек билип алдык үйдө ким көп таарынат экенин, ким башчы экенин да билип алдык. Анда ушундай жамдуу маанайдан кийин чыгармаларды кезек-кезек менен ырдап салалы. Ырлардын кезегин бузбайлы. Кайрадан Андан кийин нике кайып, кеңеш тобунун нике кайып деген ырын ырдап коелу. Ырдап коелу. Сүйүшөт көп жигиттер, суктанып сага гана, талайын сенден издейм, талапкер болуп мага, мен дагы арнап келем сүйүмдү жаным садага. Бир болсо ойлорубуз, үзүлбөйт колдорубуз, түбөлүк бир болобуз, түз болот жолдорубуз, баары бир жетем сага, батпачы жаным садага. Никке кай. Ардагым, калбагын, болоюн арманым. Никке сүйүшсө көп жигиттер, аларда эмне айып, сөз албайт көк деңизде, калаксыз калган кайык, сүйүшкөн жандарыбызго кайгырба жаным садага. Сен болсо алтын балык, мен болсо торду жайып, өзүмдүк кылып алам, буйрушса никке кайып, ардагым болор үчүн алдырба жаным садага. Арнадым, тандадым, болоюн арманым. Буйрушса никке кайып. Котта. Сон чыгарма болот да. Ушул чыгармачылык багыттагы суроолорду улай азыркы учурда Instagram баракчаңыздарда активдүү алып барып жаткан учуруңуздар. Ал демилгени ким көтөрдү? Негизи чыгарып туралы, ырдап туралы депчи.
негизи эми чыгармачылыкка келгенден кийин элдин астына чыккан, азыр эми элге таанылып кичине болсо дагы таанылайлы деген ойдо эми ошентип чыгарып атабыз Инстаграмга, ТикТокко болушунча азыр эми деп келип атат да. Көрүүчүлөр кошулуп эми келип атат. Буюрса эми дагы чыгарып турабыз дегендей. Алдыдагы максаттарыңыздар жөнүндө дагы сурай кетейин. Алдыда ой максаттарыбыз биринчи орунда, конечно, семьябыз турат. Балабызды аман эсен чоңойто алсак, өзүбүз деле Аман эсен болсок. Ошондой эле буюрса жакшы ырларды чыгарып, дуэт кылып, ушул кеңеш тобудай болуп, мисалы үчүн азыркы ушундай дуэт болуп чыгышып атпайбы? Ошол сыяктуу кылып жакшы ырларды чыгарабыз деген ойлорубуз бар. Элге кызмат кылып, чоң сахналарга чыгып дегендей. Ошондой эле неме менен жүрөбүз азыр, ой менен. Эң сонун Өмүрзак, Наргиза келип бергениңерге ыраазычылык билдиребиз. Аябай жаныңыздардан дагы баягы адамдын энергиясы сезилет деп коет го. Ушундай бири-бириңиздерге ынак болгон жакшы үй бүлө экенсиздер. Үй бүлөңүздөрдүн очогу эч качан бузулбасын. Дайыма ынтымакта жүрө бериңиздер. Чыгармачылык ийгилик каалайм. Ал эми биздин көрүүчүлөргө өзүңүздөрдүн кайрылуу сөздөрүңүздөр болсо айтып, андан ары бир чыгарма менен жыйынтыктап берсеңер. Ошол эми азыр эми эле чыгып келе жатабыз. Инстаграмдарга видеолор чыгарабыз. Сиздер көрөсүңөр дегендей жакшы ой пикирлерди калтырып атканыңарга чоң рахмат силерге дагы. Сиздер үчүн дагы алдыда жакшы чыгармаларды чыгарып, сиздердин батаңыздарды алып, сиздердин астыңыздарда жүрөбүз деген ойдобуз. Ошо бизди колдоп, бизди көрүп жаткан көрүүчүлөрүбүзгө рахмат. Лайк басып аткан, жакшы комментарийлер жазып аткандарга чоң рахмат деп ыраазычылыгымды билдиргим келет. Жана ушу студияга чакырганыңыздарга сизге рахмат. Келип турууга. Да башка студиялар деле чакырып турушсун деп коем. Дайыма даярбыз дейсизби? Ошол бизди колдоп келаткан ата-энебизге рахмат. Бизди колдогон мугалимдерибизге рахмат. Эми бывает то, что бала менен кыйналып көп лекцияларды пропускать этип калабыз, анан кийин ошолордо бизди түшүнүп эметип коюп мугалимдерибизге рахмат. Анан ошо жыйынтыктап Курманбек деген ырды ырдап коелу. Чак элимдин кырылган үчүн албасам, кырчылдашып калмакка кызыл кыргын салбасам, Курманбек атым аттанган турсун менин даңазам, камыналы жигиттер кара таңдай калмакка, өрт жалындай күч менен өткөн өчтү алмакка, өксүгөн элдин айынан өткөн күнгө мен капа, туылған елден ұлпағы мені қантип ұқтатат, мындай ішті ойлансаң ей, қандай батырдыз жатат ей. Енеден жалғысы туылу бересеге мен жеттім, жалынду бердини белгиси жаттанбай тосот жооп этин, касташкан душман көбегин, калкалайлык элчетин, туйгундарым жүрөгүн, душмандын көзүн каратпай, туу көтөрүп чыгалык, дүнүйө мүркүн таратпай, убалын ойлоо илгерки, уйкудан безим таң атпай, айланайын 40 жигит, аттанып чыксак жол болсун, алдыдан жолун чагарган эй, 40 жигитсиң жолдошум эй. Эй,
нарананы нарананы Бали. Сон.